Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин ичинен башкаруунун парламенттик жолун тандап алган алгачкы мамлекет. 2010-жылдагы ыңкылаптан кийин буга чейин 2 жолу президенттик башкарууну көргөн эл мындан ары парламенттик жол менен өнүгүү багытын тандап алган. Парламент мыйзам чыгаруудан тышкары өкмөттүн үстүнөн көзөмөл жүргүзүү, мамлекеттик бюджетти кабыл алуу, өлкөнүн ички тышкы жана коргонуу саясатын аныктоо сыяктуу укуктарга ээ. Бирок серепчилердин бабында парламенттик башкаруу өзүн көрсөтө алган жок. Жыл сайын өкмөт башчылары алмашып, алардын бири дагы отчет берген эмес. 26 жылга кетип баратат. 26 жылдан бери өкмөттүн башчыларын бирдемеге шылталап кетиргенге биз ошону аябай үйрөнүп алдык да. Мамлекеттин башчысы да, өкмөттүн башчысы да бир киши болсо, ошол окуу менен ошол милдетин алса, ошондо могуреки өткөн мезгилден тез аранын ичинде чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Жанагынтип жыл сайын премьер-министрлерди алмаштырбай, ошол милдетин да алып, жоопкерчилигин да алып, бир кишинин колунда болот эле да, мойнунда болот эле. Саясатчылардын пикиринде Кыргызстанга президенттик башкаруу ыкмасы ылайыктуу, анткени өлкөдө парламенттик система иштей алган жок. Мамлекет парламенттик демократия түзүүгө көп күч аракет жумшаганы менен коалициялуу өкмөт боюнча эксперимент ишке ашпай калганын моюнга алуу керек дешет серепчилер. Андыктан өлкөгө күчтүү президенттик башкаруу болушу керек дейт коомдук ишмер Бердибек Жумабаев. Президенттик башкарууга өтпөсөк болбой калды десек болот да. Мына өзү көрсөтүп атат турмуш. Азыр баары бир эле парламенттеги алсыз депутаттар баары бир эле мыкты президент болсо ошонун сөзүн угат экен да. Ошонун саясатына жолуна түшөт экен. Бул бир жагынан, экинчи жагынан аткаруу бийлиги дайыма күчтүү болуш керек. Күчтүү болбосо ал мамлекет тарап кетет. Так или иначе аткаруу бийлигинин башында турган адам абдан күчтүү болуш керек. Ага абдан чоң полномочиялар берилиш керек да. Анан ошону дагы аткарса болот да. Ошонун негизинде да алганда азыр аткаруу бийлигинин башында турган адам президент мамлекеттик бийликтин да башында туруш керек экен. Анан ошого полномочиялар берилиш керек. Депутаттар жетекчилери бийликтин кайсы гана бутагында болбосун Кыргызстанда парламенттик система камчы салдырбай иштеп жатат дегенден алыс экендигин жашырышпайт. Өлкө парламенттик башкарууну тандаганы менен иш жүзүндө президенттик парламенттик орун алып жаткандыгын серепчилер белгилешет. Андыктан бийлик бутактарын көзөмөлгө алган Курултай институтун киргизүү керек экендиги айтылып келет. Курултай институту контролдук функциясы менен ошо бийлик бутактарын элдин атынан контролдук кылып турса, жанагындай мыйзам бузуулук, жанагындай бир бийликтин полномочиясын бир бийлик монополия кылып алыш деген маселелер болбойт эле да. Парламенттин ишине бүгүнкү күндө сын айткандар дагы көп. Өлкө парламенттик башкаруу жолун тандаганы менен бул башкаруу системасы алсыздыгын көрсөттү дешет серепчилер. Андыктан мамлекетте күчтүү президенттик башкаруу системасы орногондо гана өлкө күчтүү болот дешет саясатчылар. Изач Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.